Саламатсыздарбы? Бүгүн телескоптук сериялар же суммалар боюнча экинчи сабак. Бүгүн деген 4-чү, 5-чи, 6-чы суроолорду чыгарабыз. Ошон 4-чү суроодан баштасак. 4-чү суроону баштаганга чейин 4-чү суроону чыгара берели. Азыр могу 4-чү суроодо анан бөлүнгөн ошондо 2-ге чейинки сумма, 3-кө чейинки сумма, 4-кө чейинки сумма, анан 1-ден 100-гө чейинки сумма аягында. Муну кантип кыскартсак болот? Силер билесиңер, билбейсиңерби? Суммалардын формуласы бар. Ошондо мисалы 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс деп энге чейинки сандардын суммасы. Ошондо муну Sn деп белгилесек, 1ден энге чейинки S'нин суммасы деп. Бул барабар n плюс 1 бөлүнгөн 2. Формуласы ушундай. Эми могу суммалардын ордуна формуланы койсок, ошондо 1 бөлүнгөн 1ден 2 чейинки суммасы, ошондо n'ибиз 2ге барабар. Анда 2 плюс 1 бөлүнгөн 2. Плюс кийинки n 3. Анда 3 плюс 1 бөлүнгөн 2. Плюс кийинки сумма 4. 1 бөлүнгөн 4 плюс 1 бөлүнгөн 2. Ушинтип кете берип деген эң аягында 100гө чейинки 100гө формуланы салсак, ошондо 100 көбөйтүлгөн 100 плюс 1 бөлүнгөн 2. Бул барабар 2 ошондо үстүнө чыгат. 2 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 3. Плюс 2 бөлүнгөн 3 көбөйтүлгөн 4. Плюс 2 бөлүнгөн 4 көбөйтүлгөн плюс 100 көбөйтүлгөн 101. Өзүңөр байкасаңар, эми биз деген бияка могу формуланы колдонсок болот. Ошондо биякта өзү үстүндө 1 болуп атат. Бизде жалаң экилер, алар 1 болуш үчүн ушу экилерди кашан сыртына чыгарсак болот. Ошондо кашан сыртына 2-ни чыгарабыз. Ошондо могулар 1 болот бардыгы. Эми формуланы колдонсок болот. 2 көбөйтүлгөн 3кө, ошондо kk плюс 1. Бул барабар 1 бөлүнгөн 2 кемтилген 1 бөлүнгөн 3. Бул деген бул буга. Бул 1 бөлүнгөн 4 кемтилген 1 бөлүнгөн 5. Ошентип отуруп эң аягында 100гө чейин барабыз. Ошондо 3 менен 3 кетет, 4 менен 4 кетет, 5 менен бул биякта 5 бар, ошо кетет. 100гө чейин 100 бар, аны менен бул 100 кетет дагы. Эң аягында эмне калат? 2, анан 2ден 1 кемитилген 101ден 1. Бул барабар 2 жалпы бөлүм 101. Ошондо жалпы деген 101 эмес экен. Жалпы бөлүм деген 202 экен, Жалпы бөлүм 202. Ошондо бул 2ге деген 101 келет. 101 болсо 2 келет. Бул барабар үстү ошондо 99, асты бул 2 менен бул 202 кыскарат дагы 101 калат. Ошондо жобу 101ден 99. Мынакей биринчи суроону чыгардык. Мурунку сабакта бергенде карап көрдүңөрбү? Чыктыбы ушу суроолор? Биз эми 5-чи суроого өтөлү. 5-чи суроодо да жалаң суммалар экен. Ошондо 5-чи суроо деген
көрүнүшү болуп атат. Мисалы k бөлүнгөн k минус 1ге чейинки суммалар, k минус 1ге чейинки суммалар sk минус 1. Анан кийинкиси kга чейинки суммалар sk. Ошондо бул барабар k s'тин формуласы деген ушундо k минус 1 буга. Ушундо k плюс 1 деген k болот. Бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн k'нын сумму. k плюс 1 бөлүнгөн 2 бул барабар k менен k кетет. Бул 2 менен 2 көбөйтүлүп 4 болуп туруп үстүнө чыгат. 4 бөлүнгөн k минус 1 k анан k плюс 1. Бул эмнеге барабар? Өзүңөр байкасаңар керек, бул эң аяк формула. Айырмасы 1ден болгон 3 удалаш санынын формуласы. Ошого салсак, бияктагы k бизде k минус 1. Ошондо маяктагы k'нын ордуна k минус 1ди койсок болот. Ага чейин биз деген тетиги 4тү мындай өзүнчө чыгарып алалы. 4 көтүлгөн 1 бөлүнгөн k минус 1 k и k плюс 1. Бул барабар ошондо k'нын ордуна k минус 1ди койсок туура болот. Бул барабар 4кө көбөйтүлгөн кашан ичинде башында 2ден 1 менен башталат экен дагы. Анан биякта k'нын ордуна k минус 1ди койдук. Ошондо k минус 1 k минус k минус 1ди койсок k көтүлгөн k плюс 1. Ошондо бул барабар 4 менен 2 кыскарып туруп 2 калат. k минус 1 k кемитилген k плюс 1. Ошондо общем формулабыз бул эмнеге барабар болду? 2 көбөйтүлгөн 1 k минус 1 k минус 1 бөлүнгөн k плюс 1. Ошондо каждыйына k'ны коюп чыксак, ошондо биринчиде k 2ге барабар. Анда деген 2 кашан ичинде 1 бөлүнгөн k'нын ордуна биринчи 2 менен башталып атат. K'нын ордуна 2ни койсок 1 көбөйтүлгөн 2 митилген 2 көбөйтүлгөн 3 кошулган. Кийинки бизде деген k3. Ошондо моякта болуп атат. Ошондо k3 болсо ордуна койсок 2 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 3 кемитилген 3 көбөйтүлгөн 4 плюс эми 4 мол k'нын ордуна 4 койсок 2 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн 3 көбөйтүлгөн 4 кемитилген 4 көбөйтүлгөн 5. Ошентип келип барып 100гө чейин барат. Ошондо 100 койсок 2 1 бөлүнгөн 99 көтүлгөн 100 кемитилген 100 көтүлгөн 101. Бул барабар өзүңөр байкасаңар жалаң 2лер көтүлүп атат. Буларды кашан сыртына чыгарып салсак болот? 2ни кашан сыртына чыгарабыз? Ушуну кашан ичинде? Ушундай кылат. Бияктан 2 көтүлгөн 3 менен 2 көтүлгөн 3 кетет. Муну менен бул кетет. Муну менен биякта бар алдында ошол кетет. Мунун алдында бар болчу бул кетет дагы.
Ең аяғында 1 көтілген 2 минус, анан бұл қалады 100 көтілген 101. Бұл барабар ошондо жалпы бөлім 10.100-ге барабар. Муну көйткөн 10.100 болот, ошон жалпы бөлүм ошого барабар болот дагы. Асты 2 болуп атканда мунуку 50.000 5050-ге келип туура келет. Минус 1. Ошондо кашан ачсак, 2-ни менен муну экөөнү кыскартсак, астында 2-ни ошондо 10.100-дү 2 бөлсөк 5050 калат дагы, үстүндө 5049 калат. Ошондо жообу 5050-дөн 5049 деп экинчи суроону чыгардык. Эми аякы суроону карайлы. Аякы суроодо силерде кандай идеялар келди? Аякы суроого бул 3 формула жардам бербейт. Бизде ошондо каждый сандардын көрүнүшү k бөлүнгөн 1 кошулган k квадрат кошулган k'нын 4-нчү даражасы деп турат. Муну кандай кылсак болот? Муну ойноп табыш керек. Кандай кылып кыскартып, кандай кылып формула кылса болот? Ошондо k'нын 4-нчү даражасы кошулган k'нын квадрат кошулган 1. Бияктан эмне кылса болот? Мындай алып жазсак болот. K'нын 4-нчү даражасы кошулган 2k квадрат плюс 1 минус k квадрат кылып жазсак болот. Туурабы? Бул 2k квадрат менен k квадрат айырмасы k квадрат да. Бизде мол деген өзүңөр билсеңер a плюс b'нын квадраты барабар a квадрат кошулган 2ab кошулган b квадрат. Ошол формула менен бизде бул k квадрат плюс 1ге барабар. Бул квадрат кемтилген k квадрат. Биякта болсо a квадрат минус b квадрат формуласын колдонсок, a минус b, a плюс b бул барабар k квадрат плюс 1 минус k, анан k квадрат плюс 1 плюс k калат. Бул барабар k квадрат минус k плюс 1 десек, жок. Ушундай боюнча эле калат. Ушундай боюнча эле эсептей берели. Жакшы эле турат. Бизде бул k 4-нчү даражасын ушинтип чыгардык. Эми бияка ордуна койсок, аны ошондо k бөлүнгөн k квадрат плюс 1 минус k квадрат плюс 1 плюс k болот экен. Ошондо биз деген биякта экинчи формулага салсак, ошондо экинчи формулага салсак, биякта айырмасы 2k болуп атат. Ошондо бияктагы k бизде мого барабар. Ушуга барабар. Үстү 1 болгончо бул k'ны биз өзүнчө ала туралы, мындай k кылып көйтүндү кылып, анын ичинде 1 бөлүнгөн. Биринчибиз мого k, бул k'быз. Анан экинчиси k плюс эмибиз деген, ошондо бул k, анан плюс 2k. Бул 2k биздин m болот. Эми формула боюнча ошондо 1 бөлүнгөн m. Биздин m'ибиз деген 2k, 1 бөлүнгөн 2k. Могу k'ны унутуп калдык. K көйтүлгөн кашанын ичинде, ошондо 1 бөлүнгөн 2k.
Андан кейін бұл 1 бөлінген m бе? Андан кейін қашан ішінде 1 бөлінген k екен? Бізде k моғыр бар. Шында. K квадрат плюс 1 минус k. Минус 1 бөлінген k плюс m дейді. Шында. 1 бөлінген k деген k квадрат плюс 1 минус k. M деген 2k. Ошондо бул эмнеге барабар болот? Ошондо k менен бияктагы экөөнү көбөйтсөк, ошондо биякта 1 бөлүнгөн 2 калат. Анан кашан ичинде 1 бөлүнгөн k квадрат, ошондо муну минус k плюс 1 деп жазалы. Жакшыраак көрүнүш үчүн. Анан кемитилген бияктан бул плюс минус k, анан плюс 2k. Бул прям болуп атат да биякта k плюс m да. Ошондо минус k, бул плюс k. Ошондо бияктан плюс k болуп калат. Анда k квадрат плюс k плюс 1. Анда биздики бул көрүнүш ушуга барабар болду. Анда ошондо деген чысмаларды алып салалы. Бул барабар 2ден 1 бөлүнгөн k квадрат минус k плюс 1 кемитилген k квадрат плюс k плюс 1 болду. Барын далтетели. Эми ушу биз тапкан формулага салалы. Ошондо биринчиде k'быз 1ге барабар. Анда 2ден 1 k'нын ордуна 1 коюшак. 1 бөлүнгөн 1 кемитилген 1 плюс 1 кемитилген 1 бөлүнгөн 1 плюс 1 плюс 1. Жок, бул кыскарбай калат экен баары бир. Кыскарбайт экен. Биз кыскарыш үчүн тиги немени текшерип көрөлү кана. Ошондо бизде могу k'нын ордуна бул болсо, ошондо 1 бөлүнгөн 2, 1 бөлүнгөн k квадрат минус k плюс 1 болот дагы. Биякта минус 1 k квадрат плюс k плюс 1 болот. Анан мындан кийинки санда k плюс 1 болот, k'нын ордуначы. Биякта деген ошондо биз 2ден кетип атат да, 1ден кетип атат да. Ошондо 1 болду, k андан 2 болду, 3 болду, 4 баштап 100гө чейин да. Ошондон кийинкиси k плюс 1 болот. Ошондо биякта 1 бөлүнгөн k плюс 1 квадрат минус k минус 1 плюс 1. Анан минус k плюс 1 квадрат кошулган k плюс 1 плюс 1. Бизде деген бири менен жөлүш үчүн ошондо буга чейинкисинин минусу менен кийинкисинин плюсу жөлүшүп кетиш керек болуп атат да. Ошондо ушул экөө барабарбы текшерип көрөлүчү. Балким барабар чыгат. Ошондо k квадрат плюс k плюс 1. Значит, бул барабар биз азыр билбейбиз барабар экен. Сөзгө кое туралы. Ошондо 1 бөлүнгөн k плюс 1 квадрат минус k плюс 1 плюс 1. Бул деген k квадрат плюс k плюс 1 барабар k плюс 1 квадрат дегенге туура келет.
Бияк каршыларды ачсак, ушунда. Биякта каршыларды ачсак, k плюс 1-ди каршыларды ачсак, ушунда k квадрат кошулган 2k плюс 1 болот. Анан минус k минус 1 плюс 1 болот. Ошондо минус 1 менен плюс 1 кетет. Анан минус k менен могу 2k'нын ушунда 2k'сы кетет. Ушунда эмне калат? K квадрат плюс k плюс 1 калат. Ошондо бул менен бул экөө сделать болчу. Ошондо бул менен могул экөө барабар. Значит, азыр барабар болот. То есть анда могул экөө барабар. Анда ошондо k квадрат плюс k плюс 1 барабар болду. K плюс 1 квадрат минус k плюс 1 плюс 1ге. Эми кыскартсак болот. Ошондо ушул тапкан формулабыз боюнча алмаштырсак, ушуну буякта k'нын ордуна 1 турат. Анда бизде бияк 1 бөлүнгөн 1 квадрат плюс минус 1 плюс 1 кемитилген 1 квадрат кошулган 1 кошулган 1. Кийинкисинде уже k 2. 2ден 1 бөлүнгөн 2 квадрат минус 2 плюс 1 кемитилген 2 квадрат плюс 2 плюс 1. Кийинкисинде уже 3 коюлду k'нын ордуна. Мына k'нын ордуна 3 койдук. Коюлган 2ден 1 бөлүнгөн 3 квадрат минус 3 плюс 1 кемитилген 3 квадрат плюс 3 плюс 1 деп кете берет дагы 100ге чейин барат. Ошондо эң акы k'быз 100 болуп атат. Кете берет дагы эң ана 100ге барат. Ошондо 2ден 1 бөлүнгөн 100 квадрат кемитилген 100 плюс 1 ошондо деген бул минус болчу. Минус 1 бөлүнгөн 100 квадрат кошулган 100 плюс 1. Эми могу 2ден 1лерди кашанын сыртына чыгарабыз. 2ден 1лер кашанын сыртына чыгат да, кашанын ичинде 1 квадрат минус 1 плюс 1 минус 1 квадрат плюс 1 плюс 1 плюс 2 квадрат минус 2 плюс 1 плюс 2 квадрат плюс 2 плюс 1. Могу плюс эмес, могу минус. Эми плюс 3 квадрат минус 3 плюс 1 минус 3 квадрат плюс 3 плюс 1 деп кете берет дагы кайсыга чейин барат? 100ге чейин барат. Ошондо плюс 100 квадрат минус 100 минус 100 плюс 1 кемитилген 100 квадрат плюс 100 плюс 1. Ошондо бизде k салынган ошондо плюс менен k плюс 1 салынган минус 2 барабар. Муну да далилдеп чыктык биз. Анда ошондо маяка плюс менен 1, анан минус менен 2 могул экөө барабар. Бирөөсү минус бирөөсү плюс болгон үчүн экөө кыскарат. Ошондо могул 2 квадрат плюс 2 плюс 1 менен 3 квадрат минус 3 плюс 1 экөө барабар. Бирөөсү минус бирөөсү плюс болгон үчүн бул экөө кыскарат. Анан мунун да ушундай парасы бар. Аны менен экөө барабар болуп туруп, бул экөө кыскарат дагы. Ошондо мога чейинкиси ошондо 99дун плюсу менен бул барабар да, бул кыскарат. Ошондон кийин анда экөө калат. Бул барабар эң янда 2ден 1 калды. 2ден 1. Анан кашанын ичинде 1 квадрат минус 1 плюс 1
Анан бүт бар кыскарып келиптир эң аянда. 1 бөлүнгөн 100 квадрат плюс 100 плюс 1 калды. Бул барабар 2-ден 1. 1 бөлүнгөн. Биякта эсептеп чыксак, 1 келген 1 0 болду. Анан 1 кошсок 1 болот дагы. Минус 1. Биякта деген 100 квадрат деген 10.000 болот. 10.000 болот. 100'ді кошсок 100 кошулат да 1 кошулуп туруп 10.101 болот. Бул барабар жалпы бөлүм 10.101'ден. Ушуну 1ге деген 10.101 келет дагы, бияк минус 1 болот. Эми үстүндө 10.100 астында болсо бул 2'ден 1'дин экиси бага көтүлүп туруп 2.202 болот. Ушундо жобо ушуга барабар. Ушунда биз деген эң аякы суроону чыгардык. Бүгүнкү сабак ошентип бүттү. Бүгүн 3 суроону чыгардык. Сага катышкандарыңызга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө